Бүгүнкү заманда милиция кызматкери кандай болушу керек? Бул маселени талкуулоо үчүн Ысык Көл областында кызмат өтөп жаткан кызматкерлер менен жолугушууга Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин биринчи орун басары, милициянын генерал-майору Адылбек Бийбосунов, генералдар клубунун төрагасы, милициянын отставкадагы генерал-майору Садырбек Дубанаев, Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Ильяс Имамбетовдор келишти. Андан соң жолугушуунун катышуучуларына өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча ички иштер министрлигинин ыкчам кызматтык ишмердүүлүгү тууралуу тасма көрсөтүлдү. Ошондой эле өз кызматтарында ийгиликтерге жетише алган кызматкерлер сыйланып кетишти. Ата мекенге кызмат кылам. Жолугушууну ачып жатып, ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов милиция кызматкерлерине кесиптик чөйрө жана коомчулук тарабынан эң жогорку талаптар коюлуп жатканын белгиледи. Буга байланыштуу республиканын ички иштер министри Улан Ниязбеков тарабынан жүктөлгөн милдеттерди ийгиликтүү аткарууга, биринчи кезекте коомдун жана мамлекеттин ишенимин жогорулатууга багытталган ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүндө 7 приоритеттүү багыттар аныкталганын баса белгиледи. 2023 жылдын 10-февралында Кыргыз Республикасы ички иштер органдарынын кызматкерлеринин руханий маданий сапатын жогорулатуу жөнүндө буйругун негизинде иштер алып барылып жатат. Генералдар клубунун төрагасы баш болуп, мынакей Садыр Мамиталиевич баш болуп сиздерге келип отурабыз. Биздин жумуш ар дайым жарандар менен тыгыз иштөө болуп эсептелет. Биринчи катарда бул мисалы үчүн ошол эле көчөдөгү сержанттан баштап кабинетте отурган жетекчиге чейин баардыгы тең жарандар менен иштейт. Ошол себептен ушул иш-чара жүргүзүп, биздин жарандарга туура мамиле жасоо, ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, министр дагы көп көңүл буруп келет. Бул биз негизи жарандарга, коомго сервистик тейлөө жүргүзүү багытында жумуш алып бара жатабыз. Урматтуу Адылбек Касымбекович, бүгүнкү күндө баарыбыз билебиз, түшүнөбүз, биздин милиция кызматкерлеринин иши абдан оор, татаал, суткасына 24 саат кызматтасыздар. Аныңыздар биз жалпы элибиздин атынан баарыңызга да ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө жылдан жылга элдин милицияга болгон ишеничи артып келатат десек да жаңылышпайбыз. Биз дагы ар тараптан бардык материалдык техникалык базаны оңдоодо же болбосо ушул милицияга керектүү ар бир колдоолорду көргөзүп турганга даярбыз. Жолугушуунун жүрүшүндө ардагер генерал милиция кызматкерлеринин өзгөчө көңүлүн бүгүнкү күндүн милиция кызматкерлери биринчи кезекте өз өлкөсүнүн патриоту болууга тийиш экенин белгилеп кетти. Министрибиздин кайрылуусунда айтып атпайбы? Кызматыбыз эл үчүн, урааныбыз, кызматыбыз эл үчүн. Мына бүт баарын ушул камтыйт да, кызматыбыз эл үчүн. Ошон үчүн мен айтмакчымын. Мына биздин коллегия да болсун, жолбосо ошол эле кайрылуусу да болсун, ошо 7 талапты дагы мындан бетер жакшы өздөштүрүп, анан ушу 2023 жылы алгылыктуу иштерди алып барат деген зор ишеничтер бар. Анткени мына 2021 жылы 22 жылдарда жакшы иштер болгонун азыр эле мына губернаторубуз Ильяс Жеңишбекович өзү да баса белгилеп айтты. Бул туурасында элибизге кызмат кылабыз деп айтып атпайбыз. Ошон үчүн эң биринчи пунктунда элге сапаттуу кызмат кылуу маселесине мен токтолгум келет. Сапаттуу кызмат кылыш керек десе эле ойлогого болот. Ошол арыздаттоо менен келеби. Же болбосо жөн эле көчөдөн бирөө кайрылабы. Ай балам, сен милициясың. Могул кайдан табам муну? Же болбосо кандай бул барам тиги көчөгө же бул көчөгө десе дагы сылык мамиле жаса. Ороңдобой, жооп берип, билбесең деген дежурный частка звонок этип, анан кийин ушуну айтып берсең, абдан жакшы, дагы мындан да жакшы ийгиликтерге жетерибизге шек жок. Жолугушууну жыйынтыктап жатып, Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын начальниги Орунбай Кочкоров меймандарды бүгүнкү милициянын жашмууну Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлеринин жогорку намын татыктуу алып жүрүүгө бардык күч аракеттерин жумшаарына ишендирип кетти.